Рахмат, урматтуу маданият кызматкерлери. Ар бир улутту улут кылып сактап турган бул ал элдин ушу маданияты, маданият кызматкерлери. Маданият кызматкерлерисиз ал улут жетим. Ошондуктан сиздер мына бүгүн ушу биздин улутту жетим кылбай, ушунчалык кыйын кырдаалда иштеп, ушунчалык баякымдай эмгек акыларыңардагы аздыгына карабай, болгон талантыңарды тартуулап, биздин улутту дүйнөгө дүңгүрөтүп турганыңыздар үчүн сиздерге таазим. Кудай буйрса, заман бул бойдон турбайт, оңолот. Бизге жарым жыл, бир жыл убакыт берсеңиздер, сизге толук кандуу көңүлдү бурабыз. Мына министр менен биргеликте сүйлөшүп атабыз, бир айдан бери пландарды түзүп атабыз. Кудай буйрса, ошол пландарыбыз жакын арада ишке аша баштайт. Бүгүнкү мына ушундай жакшынакай чыгармаларды тартуулап, ушундай өнөрүңөрдү өркүндөтүп, мына эжелерибиз, агаларыбыз артыңыздардан жакшынакай жаштарды өстүрүп, тарбиялап аткан мээнетиңиздерди Кудай кут кылсын, дайыма сиздерге күч кубат берсин. Мына ушу эжелерибиздей болуп 80-ге, 85-ке чыкканда дагы сахнага мындай ээн эркин чыгып туруп, ырдап, бийлеп жүрө бериңиздер. Рахмат, күч кубат берсин Кудай сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу маданият кызматкерлери. Интеллигенциянын, илим жана билим тармагынын ардактуу өкүлдөрү, кыргыз спортунун каармандары. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер элибиздин 20-кылымдагы маданий улуу жетишкендиктеринин тикелей күбөсү жана алп сүрөөнчүсү Күлүйпа Кондучалова энебиздин 100 жылдык мааракесине байланыштуу мына минтип түрө жыйылып, майрамдык көтөрүңкү маанайда олтурганыбыз улуттук дөөлөт. Ошону менен бирге маданият тууралуу кенен чонон кеп кылуунун да оролу келип турат. Моюнга алуум керек, мен сиздер менен мурдараакта шайлоо өнөктүгү маалында эле озунуп жолугушум керек болчу, бирок шайлоого байланыштуу ылайык шартын келтире албай жаттым. Деген менен маданият тармагы жөнүндөгү маселе менин такай ой санаамда, көңүлүмдүн чордонунда турду. Андыктан өзүмдүн инаугурациялык сөзүмдө маданиятка кандай мааны береримди туюнтканым. Негизги максаттарымдын бири маданият тармагын мамлекеттин камкордугуна бөлөө саясатын жүргүзүү деп жар салганым бекер жерден эмес. Ар бир муундун тарыхта өз орду, өтөөчү милдети бар. 20-кылымдын башындагы улуу көсөмүбүз быйыл 120 жылдык мааракеси белгиленгени жаткан Жусуп Абдрахмановдун купуя кылып күндөлүгүнө жазган мындай сөзү бар. Тагдырымдын буйругу менен мен улуу тарыхый доордогу окуялардын күбөсү болуп калдым деген. Ушул сөздөр кайсы бир даражада Күлүйпа Кондучалованын тагдырына карата айтылса да жакшы жарашмак. Себеби Күлүйпа апабыз кыргыз мамлекеттүүлүгү жарал электе. Башкача айтканда элибиз автономия тууралуу оозаммак түгүл кыялданганга шаасы жетпей турган үркүндөн кийинки оор замандарда Жети Суу областынын Пишпек уездиндеги Кара Жыгаш деген конушунда 1920 жылы жарык дүйнөгө келген экен. Замандын талабын туйган элеттик кыз эл жүгүн аркалоого эртелей аттаныптыр. Сабатсыздыктын арааны күч ошол мезгилде кыргыз кыздарынын ичинен алгачкылардан болуп суурулуп чыгып, тайманбастан Пишпекке окууга келет. Бул да ошол мезгилде эрдикке тете иш эле. 18 жашында педагогикалык окуу жайын аяктагандан тартып, кылымдар тогошкончо 21-кылымдын башына чейин, тагыраак айтканда 80 жаштан өткөнчө жалаң мамлекеттик, өкмөттүк жана коомдук иштерди аркалады. Кызматтык жолуна кыскача эле токтоло кетейин.
А дегенде алыскы нарын жергесинде агартуучулук тармакта эмгек жолун баштап, андан соң аялдар кеңешин жетектеп, Москвадагы жогорку партиялык мектептин билимин тереңдетти. Ошол мезгилдеги жетекчилер анын уюштуруучулук шыгын, мамлекеттик жүктү көтөрө алчу дараметин көрө билишип, аны 1953 жылы Кыргыз СССРнын Министрлер Советинин төрагасынын орун басары, тышкы иштер министри кылып дайындаган. Бул жооптуу кызматтарды 5 жылдай аркалаган соң 1958 жылы Маданият министри кызматына киришет. Тагдыр, Күлүйп апанын тагдыры демекчи, анын кыргыз элинин алдындагы миссиясы улуттук маданиятты жаңы сереге көтөрүү, дүйнөгө таанытуу болгон. Себеби дал ошол жылдан баштап Күлүйп Акондучалова министрлик кылган доор кыргыз маданиятынын алтын доору башталган. Жакшылап баам салсак, кылымдарга даңкы артып, аңызга айлана турган жумуштар Күлүйп энебиздин тушунда арбын жасалды десек болот. Четинен эле санап мисал келтире кетейин. Ал кишинин министрлик ишбердүүлүгүнүн алгачкы жемиши катары кыргыз искусствосунун Москвадагы 2-чи декадасынын ийгиликтүү өткөнүн айтышат. Декаданын чындап эле жогорку деңгээлде өткөнүн кыргыз таланттары багындырган сыйлыктары далилдеп турат. Маселен, 2-чи декаданын жыйынтыгы менен опера жана балет театрына академиялык статус берилген. 9 киши Ленин ордени, 41 киши эмгек кызыл туу ордени, 86 киши ардак белгиси менен ордендери менен сыйланган. Залкар актер Муратбек Рыскулов, ай чырайлуу бийчи Бүбүсара Бейшеналиева, туңгуч опера ырчысы Сайра Кийизбаева СССРдин эл артиси наамдарын алышкан. Күлүйп Акондучалованын ар бир талантты көрө билип, бапестеп таптагандарынын аркасында СССРдин эл артисти ардактуу наамына татыктуу болгондор көбөйгөн. Саны боюнча салыштырганда 15 союздук республиканын ичинен Кыргызстан 3-чү орунду ээлеген. Кыргыз өнөрпоздору мына ушинтип эл аралык деңгээлде тааныла башташкан. Дүйнөнүн ондогон атактуу театрларында кыргыз искусство чеберлери жараткан ийгиликтердин ар бири Күлүйп Акондучалованын кажыбас кайраты, талыкпаган мээнети менен байланыштуу десек жаңылышпайбыз. Кылымда бир жаралчу кайталангыс ырчы Болот Миңжилкыевдин Италиянын атактуу Ла Сакала театрында тажрыйбасын өркүндөтүп келиши да Күлүйп Акондучалованын түздөн түз эмгеги, камкордугу экендигин айтпай кетүүгө болбойт. Натыйжада Болот Миңжилкыевдин үнү дүйнөнүн булуң бурчуна жаңырды. Ала тоонун алтын добуш ырчысы аталып, ааламдар алады. Искусство жылдыздары багындырган мындай ийгиликтерди санап олтурсак, ого эле көп. 1976 жылы Токиодо өткөн вокалисттердин фестивалында булбул үндүү Кайыргүл Сартбаеванын күмүш медалды жеңип келгени, 1978 жылы Гаванада өткөн бүткүл дүйнөлүк фестивалда Залкар комузчу Самара Токтакунованын баш байгени жеңип алганы, 1976 жылы композитор Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балет ораториясынын, 1977 жылы кинорежиссер Болот Шамшиевдин Ак кеме көркөм тасмасынын СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болушу атпай журтту сыймыкка бөлөгөн. Ошол себептен Күлүйп Акондучалованын ысымы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп, чыңдаган улуттук аң сезимди жетилткен залкар адамдар улут аталары менен бир катарда турат. Күлүйп апабыз көзү өтөрдө маданиятты сактагыла, маданиятты сактасаңар кыргызды сактайсыңар деп керез сөз айткан экен. Ошол себептен улуттук маданиятты өнүктүрүү, ал жөнүндө кам көрүү, улутту сактоого, мамлекетибиздин келечеги жөнүндө кам көрүүгө барабар деп кайталагандан тажабаймын. Ошондуктан 21-чи кылымдагы кыргыз мууну улуулардын уркун татыктуу уласа экен, 20-чы кылымдын залкарлары жана алардын замандаштары жараткан албан бийиктикти асыресе
Күлипа Кондучалова энебиз 20 жылдан ашуун министрлик кылган доордо жаралган рухий, маданий дөөлөттөрдүн салтанатын кайталаса экен деп тилек кылалы да күчүрөйлү. Урматтуу маданият ишмерлери, эгемендүүлүк мезгилиндеги экономикалык каатчылыктан улам маданият тармагы өтө татаал кезеңди баштан кечирди. Мамлекет жетишсиз көңүл бөлгөнүнө, эмгек акынын аздыгына, шарттын начардыгына карабастан маданият тармагын сүрөп келгениңерге ыраазычылык билдирем сиздерге. Искусствону чанып кетпей, акын жазуучулукту танып кетпей, терең ишенимге таянып, чыдамкайлык жана сабырдуулук менен маданиятка кызмат өтөп келгениңерди чоң эрдик деп эсептейм. Биз улуттук маданиятыбызды өнүктүрмөйүн, элибиздин алабалын бийик көтөрө албайбыз. Маданият десе кээ бир адамдар ырдап бийлөө деп түшүнүшөт. Бул туура эмес түшүнүк. Маданият бул мамлекеттин, улуттун идеологиясы, түпкү өзөгү болуп эсептелет. Элибиздин аң сезими, адабият менен маданияттын таасиринде калыптанмайын, биз күчтүү, бакубат коомду кура албайбыз. Андыктан менин биринчи жарлыгым инсандын рухий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө болду. Бул жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө концепция иштеп чыгуу тууралуу тапшырма берилди. Биз инсанды бала бакчадан тартып, руханий адеп ахлак жагынан өнүктүрүп, дене тарбиясын өстүрмөйүн, мыкты, билимдүү жана дени сак муун өстүрө албайбыз. Бүгүндөн тарта бул маселеге көңүл бурбасак, эртең кеч болуп калат. Бул демилген ушул жерде олтурган ар бириңер колдойсуздар деп терең ишенем жана жапатырмак жардам берүүгө чакырам. Биз азыр ар бир калемгерге, чыгармачыл инсандарга шарт түзүп, камкордукка алып, мыкты чыгармаларды жазууга шарт түзүп бербесек, руханий ачкачылыкты жое албайбыз. Элибиз бүгүнкү күндөгү чыгаан акын жазуучуларыбыздын, композиторлорубуздун жаңы чыгармаларына муктаж. Чыгармачыл инсандардын башын бириктирген чыгармачыл союздар менен тыгыз иш алып барып, кароо сынактарды, фестивалдарды өткөрүп, элди руханий жактан толук тейлөө зарыл болуп турат. Адабиятыбызга ак кызматын арнаган урматтуу акын жазуучулар, драматургтар жана оончу композиторлор, сүрөтчү скульпторлор элибиздин жан дүйнөсүн байыткан заманбап жаңы чыгармаларды жаратыңыздар. Биздин коом азыркынын Түгөлбай Сыдыкбекову менен Чыңгыз Айтматовуна, азыркынын Төлөмүш Окееви менен Болот Шамшиевине, бүгүнкү күндүн Болот Миңжилкиеви менен Кайыргүл Сартбаевасына муктаж. Мыкты чыгармалар жаралса, мамлекет аны жарыкка чыгаруу жана жайылтуу ишин колго аларына ишендирип кетем. Маданиятыбызда көмүскөдө жүрүп, көрүнүктүү иш кылгандар музей жана китепкана ишмерлери. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1064 китепкана иштейт. Китеп акылдын, билимдин булагы. Китеп фондун байытып, элди китеп менен азыктандырбасак, китеп окубаган муундун кандай болорун көрүп жатабыз. Жергиликтүү бийликтерге кайрылып кетерим. Китепкана, музей тармактарында райондук, айылдык маданият үйлөрүнө өзгөчө көңүл буруу зарыл. Маданият айылга чейин, элет маданияты көтөрүлсө, элибиз көтөрүлөт. Маданият үйлөрү шайлоолор маалында гана жыйналыш, жолугушуу өткөрө турган зал эмес, маданият менен элди тарбиялаган ыйык имаратка кайрадан айландыралы. Маданиятыбызды келген меймандарга, чет элдик конокторго, өсүп келе жаткан жаңы муунга тааныштырууда музей тармагынын ролу өзгөчө чоң. Заманбап жаңы технологиялар менен бул тармакты үзүрлүү иштетип, жаңыча музейлер менен толуктоо келечектин иши. Кылымдарды карыткан тарыхый эстеликтерди сактап,
урпактарга баалуу мурас катары өткөрүп бербесек, тарых кечирбес. Өлкөбүздө 2000ден ашуун тарыхый эстеликтерибиз бар. ЮНЕСКОнун тизмесине каттатуу материалдык жана материалдык эмес мурастарды сактоо жана жайылтуу багытында жасала турган кадамдарыбыз арбын. Башкасын айтпаганда да, Манас эпосун даңазалоодо атайын программа иштеп чыгып, каржы булактарын аныктап, манасчылык өнөрдү аздектөө милдети турат. Манасчыларыбызды мамлекет камкордукка алып, алардын башын бириктирип, өнөрүн тааныта турган Манас театрын ачуу багытында кадамдар жасалууда. Кудай буйрса, жакын арада Манас театрын ачып беребиз. 2019 жылы Кытай улуттук опера театры Манас операсын коюп келгенде төбөбүз көккө жетип сүйүндүк. Бул биз үчүн албетте сыймык. Бирок бир кезде Власов, Малдыбаев, Фере жазып кеткен Манас операсынын улуттук опера жана балет театрында коюлбай токтоп калганы өкүндүрөт. Улуттук сыймыгыбыз улуу Манас темасы ар бир театрдын репертуарында болууга тийиш. 1990 жылдары театр, оюн-зоок мекемелерине эл келбей бош калган учурлары да болгон. Ал эми азыр руханий муктаждыктан улам элдин театрга кызыгуусу артып турган учур. Театрларыбыздын элдин купулуна толо турган заманбап спектакльдерди жана оюн-зоокторду коюп, концерттер менен көрүүчүлөрдү өзүнө тартышы мезгилдин бирден бир талабы болуп турат. Театр, оюн-зоок мекемелериндеги эффективдүү иштөөнүн жолдорун таап, чыгармачылык дараметти жогорулатуу сиздердин милдетиңиздер. Учурда режиссура маселеси, дирижерлук кылуу, опера, балет, цирк тармагынын адистери жагынан профессионалдык искусствобуз кадрдык жактан аксап жатканын да билебиз. Эгемелдүүлүк мезгилде токтоп калган кино искусствосы кайрадан жанданып, жигердүү аракеттери менен намыс алып келгенин киночулар Актан Арым Кубат, Марат Сарулу, Садык Шернияз, Эрнис Абдыжапар, Бакыт Мукул, Дастан Жапаров, Айбек Дайырбеков сындуу көрүнүктүү кино режиссерлорубуз жараткан тасмалар эл аралык фестивалдарда абройлуу сыйлыктарды багындырды. Мындан ары ата мекендик кино өндүрүштү күчүнө киргизип, кыргыз кереметин кайрадан жандандырабыз деп терең ишендирип кете алам. Учурда маданият тармагынын имараттары эски, эмгек акылары өтө төмөн экендиги боюнча да толук маалыматтарым бар. Буюрса, менин эң негизги иштөө багыттарымдын бири маданият тармагы болгондуктан, мамлекетибиздин казынасын толтуруп, экономикалык кризистен чыгуу менен руханий кризистен чыгуунун жолдорун бирге алып барабыз. Учурдагы абалыбыздын оор экендигине карабай, театр, оюн-зоок мекемелерин оңдоп түзөө иштери улантылат. Республикабыздын Борбор калаасында жана 7 облустун шаарларында жаңы үлгүдөгү маданият мекемелерин куруу багытын эске алуубуз шарт. Анткени 30 жыл ичинде көзгө көрүнөрлүк маданий объекттердин курулганы жок койса, кээ бир театрларыбыз имараты жок ар кайсы мекемеде иш алып барып келишкени өкүнүчтүү. Ал тургай узак тарыхы бар Улуттук жазуучулар союзу, театрлар ишмерлер союзу имаратынан айрылып, азыркы күндө имараты жок, ижара акы төлөп иштеп келүүдө. Бул маселелерди тез арада чечип, көмөк көрсөтүүбүз керек. Маданият кызматкерлерин материалдык жактан муктаж кылып коюп, маданиятты оңдой албайбыз. Бул баарыбызга белгилүү. Андыктан эмгек акы маселеси, турак жай маселеси чечилбесе, абал өтө эле оор бойдон кала берет. Экономика жана финансы министрлигине маданият кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү маселесинин жолдорун тез арада табууга тапшырма берем. Этабы менен маданият кызматкерлеринин айлыгын көтөрүп, маданият ишмерлери үчүн курулуп жаткан үйдү ишке ашырып, турак жай маселесин чечип баштайбыз. Элдин атагын маданият менен спорт чыгарат экен. Кыргызстандын желегин чет элде маданият жана спорт гана желбиретет. Эл сыймыгы болгон
2 тармак учурда биригип бир министрликке айланды. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлиги мамлекетибиздин идеологиясын жүргүзгөн чоң абройлуу министрлик катары иш алып барат. Министр Кайрат Иманалиев бул багытта сиздерге чоң милдет жүктөлдү. Урматтуу мекендештерим, алдыда аткара турган иштерибиз көп, максаттарыбыз арбын. Жараткан ошол аруу максаттарды ишке ашырууга бизге күч кубат берсин. Элибиздин руханий жарчыларына жаратмандыкты жана жакшылыкты болосун. Кыргыз маданияты менен искусствосы, спорт тармагы өркүндөп өсүп, Күлүпа Кондучаловадай асыл инсандарыбыздын арбагы ыраазы болгондой болсун. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.